Саламатсыздар бардыктуу замандаштар. Театр дүйнөсү көр турмуштун ызычуусунан арылтып, жан дүйнөбүзгө руханий байлыктар толоосу чындык. Театр тасма тагдыры берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында кыргыз эл жазуучусу, кыргыздын улуттук драматургиясына негиз салгандардын бири Токтоболот Абдымомуновдун 1962-жылы жазылган бийиктик менен пасттыктын, жолдошчулуктун табиятын, абийирдүүлүк менен абийирсиздиктин карама-каршылыгын көрсөткөн Абийир кечирбейт аттуу чыгармасы тууралуу сөз болмокчу. Аталган чыгарма бир нече көзөрмөмдөн кийин дал ушул сахнада башталат. Ошо болбогон нерсе үчүн сен менин шайыргүлүм бетине көз жактың бар экен да? Ошо болбогон нерсе үчүн сенин шайыргүлүң акушеркага жардамчылыкка тийиш болуп атпайбы? Токтоболот Абдымомунов Абийир кечирбейт аттуу чыгармасын 1962-жылы жазган. Достук, махабат, ишеним, кыянаттыктан улам талкаланган тагдыр. Мына ушуларды баяндаган Абийир кечирбейт чыгармасы жигиттин абактан чыгып, жанындагы аксакалга өз тагдырын баяндап берүү менен башталат. Билесизби? Мен тиги жалгыз дарак окшойм. Кайгылуу, муңдуу, жалгызмын. Түн. Сиз ойлорсуз, бул бала жаралгандан эле ошондой жаралган деп. Жок. Эмне үчүн андай экенин билесизби? Анткени мен абактан келатам. Абактан? Ооба, абактан. Койчу бала. Өңдүпсүлө жигит көрүнөсүң. Кандай душман сени күйлөп атат? Мен бу адамдын душманы жок да. Сан болчу беле. Шыйбыл чагын чаккан, жүрөк толтомо бычак урган бир да душманым болгон жок. Болгондо да көзүмдүн карегиндей көргөн эң жакын досум душманым болду. Эң жакын досум. Анын бир чекилик кылса керек. Мен анын башын эмен тепсеп кеттим. Бак, өлтүрүп алган турбайсың. Жок, ушума караганда тирүү калган имиш. Ал чекилик кылса керек. Бу жаныңа батса керек. Буга чейин Бирок ошентсе дагы акылыңды теске албаганыңа туура эмес болуп тур балам. ал жөнүндө көп ойлонуп жүрдүм. Билесизби? Бул туурасында эч кимге эч качан айткан эмесмин. Жада калса сотто дагы. Бирок нечен жыл өттү. Сизге окшоп мен менен чечилип сүйлөшкөн бир да адам болгон жок. Айтып берейин, тыңдап туруңуз. Бул окуя май майрамдарынын алдында өткөн. Ала тоо этегинде жоогазын гүлдөп, ал эми досум экөөбүз турган бөлмөдө Абийир кечирбейтте каарман өзүнүн рухий, интеллектуалдык, моралдык активдүү изденүүлөрү менен кызыктуу. Драмада жеке адамдын керк башындагы кемчиликтери биринчи жолу көркөм көргөзмөгө алынган. Чыгармадагы башкы каарман Нурдин кесиби боюнча дарыгер, анын келечеги кең, кесипкөй адис деп эсептешет. Абийир кечирбейт пьесасынын баш каарманын аткарган биздин мыкты актер Азиз Мурадилаев. Агай, саламатсызбы? Ошол башкы образды жаратууда кандай кыйынчылыктар болду? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Кыйынчылык деле деп аябай катуу кыйынчылык деп айта албайм. Анткени болгону ушул каармандын өмүр баянын изилдеп, анын психологиясын, жан дүйнөсүн казуу деле болду. Бул деген көп эле адамдарга белгилүү эле болуп аткан окуялардан да. Ошондуктан өтө көп деле оорчулук жараткан жок. Нурдиндин өмүр баянын изилдеп атып, кандай мүнөздөмө бердиңиз өзүңүз? Ишенчээктиги, анан кийин кандай десем бир преданность деп коет адамга. Адамга болгон ишенич берилгендиги, достукту ыйык сактаган, саткынчылыкты көтөрө албаган жигит. Бир эле жерден бир эле жолу ууп калса, ушак экенин ага көңүл бурбай деле койсо болот негизичи. Аны териштирип деле отурбайт болчу да. Тойго бараткан жерден кайра далилдер пайда боло баштайт. Ошол эле Канипа деген эже менен болгон окуя, өз көзү менен көргөнү, тууганы келип күйүп-бышып айтканы, бүт бардыгы ошол бир эмеге алып барып атат да, ойгочу. Анан бул жерде деген кандай десем, эгерде Шайыргүл сүйгөн болсо, өзүнүн досун, бул деген ошо достукка кандай десем бир сатылган, берилген, достукка берилген адам өзүн мындай курмандыкка чалгандай болуп калат да. Эгер сүйгөн кызы, эң жакшы көргөн досу экөө эметсе, ортосунда жолтоо болбойм деген ойдо болчу да. Бирок достугунун жанагындай сатып кетиши ошону көтөрө албайт да. Түшүнүктүү. Ошол чыгарманын биздин жашоого канчалык окшоштугу бар азыркы учурда? Азыркы учурда эле эмес, бул негизи эле адам баласынын жаратылышындагы болуп аткан окуя. Бул бир гана азыр эле болуп аткан же болбосо мурда бул өткөн эмес, мындай окуялар болот, боло берет. Эмне дегенде адамзатында ошо көрө албастык, карьераны кубаламай, ошонун айынан жанагы ушактардын баардыгы чыгып атат, туурабы? Сүйүү бар, достук бар, саткынчылык бар, карьера бар, көрө албастык бар. Бул адам жашап атканда анын баардыгы болот окшойт. Бул проблема башынан баштап бар болчу, боло берет да, болуш керек. Колдон келишинче ошондон биз кандай десем өтүп адамзаттын жаштарды көбүнчө ушундай бир терс көрүнүштөрдөн кичине болсо да алыстатканга аракет кылсак дейм. Баягы элдин жүрөгүнө бир образды жеткизиш үчүн ошол образ менен бир нече убакыт жашап, сиздин жан дүйнөңүздөн ошол образ өтүш керек экен да. Ошол Нурдиндин образын өзүңүздүн жүрөгүңүздөн өткөзө алдыңызбы? Эми кандай десем, өткөзө алдым деп да айтсам болот, бирок толугу менен ошол кишиге айланып кетиш дагы болбойт. Бул жерде баары бир кичинекей бир проценттер калат да. Эмне дегенде өзүң жан дүйнөң дагы баары бир ошо адам болгондон кийин баары бир жакын да. Бирок ошол 1,5-2 сааттын ортосунда ошону жашап өткөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Ийгиликтүү өтөт деген ишеничтебиз анда. Мен үчүн ошол образ жаратууда кыйынчылык эле эме убакыттар болду. Анын ошол репетиция аркылуу, бардык режиссердун түшүндүрмөсү аркылуу акырын ошол образга келип түшүп, мисалы айтып атпаймынбы, врачтын максаты, врач ошол адамдарды дарылап, өзү дагы ошол эмеде дагы ролдо дагы айтылат, адам врач өзү адамдын жүрөгүнөн, кебетесинен эме өңүнөн көрүп түшүнүш керек. Ансандай врач челсиз кабыктуу, жүрөктүү болуш керек деген ойлор бар да. Анан кийин мен үчүн мисалы кыйын эле болду. Ошол жанагы бир сахнасы бар, операциядан чыккан жеричи. Ошол көп жолу ошол сценаны кайталап аттык, анткени ошол операциядан адам чыкканда кандай эмедеги образда болот, анын деңгээли кандай болот, ошол эметип, анын үчүн дагы атайын врачтарды барып көрүп, атайын ошол врачтардын басканын көрүп, же болбосо операцияга киргенден кийинкиси, киргенге чейинкиси абалы кандай болот, ошолордун баарын бир барып көрүп, режиссердун айтуусу боюнча барып көрүп келдик. Кажется, мындай кыйын эле да. Канча убакыт коройду ушул жалпы репетиция чынын айтканда 2 ай болду. 2 составтан иштеп аттык. Бир состав иштеп, андан кийин экинчи состав иштеп, ушул Абир кечирбейт чыгармасын өзүңүз окуп чыкканда кандай таасирлерди калтырды? Мага эң жакшы таасир калганы чыныгы ортодо достук, анан кийин сүйүү. Ушул мени өтө мындай таасирлентти да.
Анткени ошол доз үчүн Масадык өзүнүн өмүрүн кыйып, өмүрүн кыйганга чейин барды да. Мисалы түшүнбөстүктөрү болуп, ошо Нурдин Масадыкты машина менен тебелетип кетип, ал бут менен жаратыр болуп, ошондо Нурдинди күнөөлөбөй, досучу ошого аракет кылып, наоборот экөөнү кайра жакындатканга аракет кылат да. Өзүңүз кандай ойлойсуз? Ушул окуя болбош үчүн балким Масадык Шайыргүлгө жакшы деле мамиле кылбай коюш керек эле. Анткени Масадык сөйт, анын жүрөгүндө дагы сүйүү бар да. Шайыргүлгө коюлгон сүйүүсү бар да. Ага жакшы мамиле кылбай койгонго болбойт да. Анткени Шайыргүлдү сөйт, ал көргөндө эле Шайыргүлдү уже жакшы мамилелерди кылыш керек болуп аткан. Мындай адамдар деле мындай жакшы көргөн адамыңа жакшы мамиле түзүп, жакшы мамиле түзгөнгө аракет кыласың, ошол сыяктуу эле болуш керек деп ойлойм. Профессор наамын алам деп турган Нурдиндин жеке турмушу да өз нугунда өтүп жаткан. Анын сүйүктүүсү Шайыргүл, актриса. Экөөнүн тою боло турган күнү жашоо өз нугун башка жакка буруп, күтүлбөгөн окуя орун алат. Сен Шайыргүлгө үйлөнбөйсүң, антиге акың жок, Нурдин. Эмне? Сага жин тийсе керек. Ага үйлөнсөң, аби дегенге маскара болосуң. Шайыргүл менен Масадыктын көңүлү көптөн бери жакын, Нурдин. Мен Шайыргүлсүз күнүм жок. Ал эми Шайыргүлдүн Масадыктын болсо Шайыргүлсүз күнү жок. Ким чыгарып жүрөт мындай булган сөздөрдү? Баардыгын эле билишет. Билбегенден жалгыз гана сенсиң. Сен Москвада жүргөнүңдө. Сени машинаңа отуруп Кудайдын куттугүнү тоого кетишчү. Жоогазын тере издешет. Эми терсе тергендир, анын эмнеси жаман? Нурдин. Ошо жоогазын терип жүрүп. Ошол болбогон нерсе үчүн сен менин Шайыргүлүм бетине көө жактың бар экен да? Ошол болбогон нерсе үчүн сенин Шайыргүлүм акушеркадан жардам суроо тийиш болуп атпайбы? Жогоп! Жогоп! Шайыргүлдү жанымдай көр. Ал өлдү сөйлөт, тирил десе тирилет. Жалга. Шайыргүл мени сүйөт. Аны сүйгөндүгүн ар дайым көзүнөн көрүп. Сен тирилге чыдайбы? Сүйбөйт. Шайыргүл деген актриса. Актриса деген сүйүүнү да, жек көрүүнү да каалаганда ойноп кое алат, Нурдин. Ошондой. Турмуштан да эмес. Турмушта да бар кайсы бир адамдар. Актер чеберчилиги жок туруп эле. Андан да ашыра ойноп кое алат. Мисалы, Масадык классы. Сенин кандосуңдун ролун өнөп жүргөн жалган дейсиңби? Жалган. Чыныңа да зыян келтирбейтчи? Келтирбейт. Өткөн жылы кептер сайгап чыгайында. Кандосуңдун мыкаачылыгы менен өзгөсү менен көргөм. Токточу. Кептерлерди атып өлтүргөн сен дебедиби эле? Мына. Атканы ал жала калган мен. Адамгерчиликтин чеги ушул деп түшүнсөң. Мен анда койдум. Жок. Эң жакын досторум бири Масадыкка ишенбесем. Анда мен кимге ишенем? Адамга ишенүү керек. Бирок мурдунан тынып бутунан баскандардын баардыгын тең адам катарына кошо берсең, анда жаңылыштык күнөө болот го дейм, Нурдин. Масадык ак көңүл, жүзү каралып кылуу анын колунан келбейт. Жүзү каралык кылуу көк мейлердин гана колунан келбейт. Ниязе! Сен колуңдун тагы кетет. Бирок Шайыргүлгө үйлөнсөң, уяттын тагы түбөлүккө калат. Саламатсызбы, Нурдин мырза. Сейт, келдиңби? Той кут болсун. Gel. Seyit. Toktay turчу. Sen бүгүнчө шопурлугуңду таштап, биздин тойго келип пес ал. Коюңардай ырайакчы болом деп Шайыргүл экөөбүзгө көп айтчу элең, эсиңдеби? Есімде, Нурдин мырза. Чоң рахмат. Рахмат. Сөз сизге.
Сейт, Бірдеме дедіңіз бе? тоқтай тұршы. Мен Москвада жүргенде қиылаға көрішпей қалдық. Қандай тұрып жаттың, эмне қылдың? Ошондон кеп салчы. Қандай болмау эле Нурдин мырза? Бул баштатан келген кесип экен. Машина айдап, тамак аш жеп, уктап туруп дегендей. Бар болгон ошол болгон дечи. Бул менимче ошол эле. Баса бул уйкум келбегенде телевизор көрчү. Телевизор көрбөгөндө балдарымды эркелетчүмүн. Бул баласак жаным бар эмеспи? Нурдин мырза, бир жолу аялым менен театрга барган элем. Шайыргүл ырдаганда айлананы баары жым-жым. Аял аттуунун периси го. Ай, чиркин, ай. Жакшылап эстеп көрчү. Дагы бир нерселер эсиңе түшөр. Жок, эчтеме калтырганым жок, баарын айт. Мен сага ишенем. Кудай тилегиңизди берсин. Ишенем. Нурдин мырза, мынтип карабаңызчы. Сага эмне болду? Эч нерсе. Нурдин мырза, сиз Москвада жүргөнүңүздө Айт. Айтайын. Сиз Москвада жүргөнүздө Масадык менен Шайыргүлдү сиздин машинеңизге салып тоого алып барып жүрдүм. Бул жол казын терген. Эми алып барсаң алып барган чыгарсың. Анын эмнеси жаман? Жок. Тоодо таптакыр гүл чыган кезде да алып барып жүрдүм. Мени кечириңиз, Нурдин мырза. Сиз Шайыргүлдү сүйөсүз. Сиздин абалыңыз оор. Менин абалым андан бешбетер оор. Бардыгын болгон соң айтышым керек. Айтышым керек. Бул Шайыргүл менен Масадык сиздин башыңызды аттап жүрүштү. Мен капканга түштүм. Мен аларга айттым, бирок Болду, жетет. Бар. Бара берсең болот. Нурдин мырза, мынаңыз. Бул эмне? Портсигар. Масадык машинесине унутуп калтырыптыр. Антулган күнүнө Шайыргүлдүн белеги окшойт. Билбейм. Жаным Масадык. Туулган күнүң менен. Мен сүйүм күн нурундай жылытып, жоо казындай кубатып турсун. Сенин Шайыргүлүң. Сенин Шайыргүлүң. Нурдин туура эмес кылгандыгын ушак сөздөрдөн улам өз бактысынан сүйүктүүсү Шайыргүлдөн айрылганын абактан чыккандан кийин гана түшүнөт. Жоо казын терген эмес. Маңдайына Шайыргүл эргип ырдаганда эки көз от болуп жанып. Ай, жараткан, ай. Сейит. Көп болду көрүшүбүз. Бирок адамдан бүтөнчө таза, кичпейил,
Бауыр келелең. Мұның естегенде жүрегім жылып, көңілім толқып тұрады. Ушундай адам болып тұрып, Нурдинди алдағанға типтетің бар, айтшы. Мен Нурдинди алдап тұрмын. Сенің қылғандарың киши өлтіргенден де қорқынышты. Нурдинди тағалайын кесіп, жүрегім жаралатты. Шайырдың үмітін үздік. Менің бойынша өмірім бойынша майып қылым. Hem ошоның барын қайтарыш. Жалғыз қана сенің қолыңнан келеді, Сейіт. Сейіт. Жоқ. Күн көргенден көрі. Өтті қалмақты. Шайыргүл бeni кылып берген партизанына. Туылған күнің менен Масадық саға чимген солук ұзын өмір қалайым. Нурдиндин түйелік жарынан бұлғандай шоу кетті. Масадық, Сейіт! Қандай болмағын? Мен Нияздың торына чалынып қалдым. Нияздың торына? Ооба. Бір жолы ал мен естіп келе баратқанда көзім қашайып кішінекей баланы тепсетіп кетті. Сол түрме мұны ойлағанда жүрегім жарылып кете жаздады. Өзім үшін емес, балдарым үшін, аялым үшін. Айлам ұрғанда Диасқа жардам беріңіз деп жалбара баштадым. Ал мені құтқарып қалды. Бірақ ошондон кейін Нияз менің тағдырыменен тойлоо ойнай берди. Жетекчинин атына тоголок арыз жаздырып, Шайыргүл туурасында ар кандай жаман сөздөрдү айттырган так ушул Нияз болчу. Сиздин тоюңуз болор күнү жана булган сөздөрдү айттырган так ушул Нияз болчу. Бул жашоодо көздүгүнүн сокуру ким десе, мен экенмин. Ооба. Дидарымды кийимдер алып, ал дайыма биринчи болууга умтулчу. Аялган чоң, аялган кадырлуу доктор болсо менин эки көзү төрт эле. Бирок корконум сиз менен Масадык болчу. Ошондуктан Нияз өз жолунан сизди алып таштады, Нурдин мырза. Бар. Бара берсең болот. Ооба. Кетейин. Beni geçirmişler. Beni geçirmişler. Men ne oldu? Bilbek. Ömür. Suyu. Dostluk.
кечирим суроочу болду. Өз айылың алдында өзүң күнөө элесиң. Бул кадимки Нурдун эмеспи, Шайыргүл? Бул кишинин айтканы сиз айткандайбы? Башкачабы? Мен тааныбайм. Шайыргүл, токтой турчу. Мени менен бирге отура турчу. Шайыргүл, мен чексиз бактым. Сүйүм, жалгыз сүйүм сен гана болчусуң. Эмне керек сага? Менин күчүмө күч, кубатыма кубат кошкон сен эле болчусуң, Шайыргүл. Сен укчу, мен түшүндүрөйүн. Той алдында камылга бүтпөй аткан учурда мага ар нерсени айтып түшүнсөң, Шайыргүл. Эгер сен чындап сүйгөн болсоң, эч бир далилге ишенбейт элең да. Алар мага далил көрсөтүштү, алар айтышты, Шайыргүл. Укчу мени. Болду, сүйлөбөгүл. Жек көрөм. Шайыргүл. Нурдин! Шайыргүлдүн баласынын аты Нурдин. Негизи театр күйөрмандары ушундай спектакльди сагынып калышканбы? Айтор театрга толгон көрүүчүлөр спектакль аяктагандан кийин да көпкө чейин кол чаап, чыгармачыл топту кетирбей турушту. Спектакль жалпы көрүүчүлөрдүн купулуна толгонун жашырышкан жок. Бул спектакль аябай жакшы деңгээлде, жакшы болду. Биздин жаштарыбыз дагы мынакей кызыгып, ушу спектакльди сүйө баштаганы мынакей көрүнүп атат. Залдын жок дегенде мурун деген жарымы да толчу эмес эле, бүгүн жакшы. Мен аябай кубанычтамын. Мен да балдарымды, кыздарымды дайыма келип көрүп турганга чакырам. Актерлорго кандай баа бериңиз? Кандай дейсиз? Актерлорго берген баа. Актерлорго берилген баам аябай жакшы. Жеткиликтүү аткарышты, бардыгы өз деңгээлинде өттү. Мага жакты аябай спектакль. Спектакль боюнча оюн жакшы, жакшы ташат. Жакты да, аябай жакты. Таланттуу кишилер экен. Көргөнүм аябай кубанычтамын. Улуу драматург Токтогул Абдулловдун спектаклинде мен бир аз кечигирээк кирдим. Бирок бул адамдын улуу сезимин, анын сүйүүнү, улуусун таанысаларын, адамдын даңктуулугун, анын айбегин ушул доордок эмес, кийинки да доордок, өткөн дагы доорлорду баардык аңгы адамдын аң сезимин ойготкон улуу спектакль. Бул мындай драманы мындан да улантсаңар абдан жакшы болот эле. Бул Токтогул Абдулловдой чанда драматургдар бар. Мен ошондон бул ишимди жыйынтыгынан атайын өзүмүздөн көрүп келип, жаштарга мындан аркы жаштарга үлгү боло турган. Азыр биздин азыркы жаштарыбыз тез эле ажырашуу, тигинден мына ушундай бул киши ушундай сүйүүнү бекемдеген жакшынакай ушундай ойлорду драматург кылып жазып чыгарганына мен терең ыраазымын. Элибиздин залкар инсаны, кыргыз эл жазуучусу Токтоболот Абдумомуновдун Айбир кечирбейт аттуу чыгармасы жалпыбыздын жүрөгүбүзгө жалаң гана жакшы таасирди калтырды деген ишеничтебиз. Театр тасма тагдыры берүүсүндө кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.